770, 605. 77 жаштагы Бектур Байтаков өмүрүн геология тармагына арнаган ардагерлердин бири. Ал карьерасын Сары Жаз кенинен баштап Чаткал алтын кенине бүтүрүп пенсияга чыккан. 30 жылдан ашык иштеген тажрыйбалуу адис катары геология тармагы башка кесиптерден айырмаланып, өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө зор салым кошконун белгилейт. Бүтүн баягы СНГ боюнча алганда биздин Кыргызстан ошо геологтордун мээнети менен 7-8 крупный комбинат курулган. На единицу площади, если орысча айтканда, на единицу площадь это самый густонаселенный, билдиңизби? Бизде Хайдарканский, Кадаржайский, анан кийин Актюз, жер Курутек, Кумтор, ушулардын баары комбинаттардын баары ушу Кыргызстан территориясында иштеп атат да азыр. Үлүшү мен эсептем боюнча 20-30% үлүшүн берет го ВВПга. Кыргыз геологиялык кызматынын 85 жылдык мааракесине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып куттуктоо сөзүн айтты. Ошондой эле 85 жыл аралыгында геологтордун бир нече муундарынын гиганттык эмгегинин натыйжасында өлкө аймагында 15 миңден ашуун пайдалуу кендер табылганын, алардын 500-үнө деталдуу изилдөөлөр жүргөнүн айтып, бүгүнкү күндө 345 кен мамлекеттик баланстын запасында турарын айтып өттү. Буга кошумча тоо кен тармагындагы жүргүзүлүп жаткан жумуштардын натыйжасында бюджетке миллиарддаган киреше түшүп, ички дүң өндүрүмдүн көлөмүндө триллион деген сан пайда болгонун белгиледи. Азыркы күндө өлкөдө отун энергетикалык ресурстар боюнча 26 кен бар. Кымбат баалуу металлдар боюнча алтын менен күмүш 60, түстүү жана сейрек металлдар боюнча 36, гипс, сары таш, туз жана башка ушул сыяктуу рудалык эмес кендердин саны 38, курулуш материалдары боюнча 199 жерде материалдар алынып жатат. Жалал-Абад, Ысык Ата, Арашан сыяктуу 15тен ашык минералдык суу кендерибиз бар. Булар мамлекетке миллиарддаган кирешелерди берип жатат жана 1 триллионго жетип калган ички дүң продукциябызда дагы үлүшү абдан чоң. Тоо кен тармагы 2020 жылда 18 миллиард 200 миллион сом киреше берсе, 2022 жылы 48 миллиардтан ашык сом киреше берген. Негизинен Кыргызстанда түстүү металлдардын, алтын, күмүштүн, сурма жана сымаптын кору көп. Тагыраак айтканда, Менделеевдин таблицасындагы бардык элементтер чыгат. Менделеев таблицанын баары бар Кыргызстан боюнча. Эң негизгиси булар алтын менен күмүш, анан көмүр кендер. Анан башка кендерди, ошо основной 2 позициябыз бар, эң чоң. Кадамжай сүрма комбинатынын продукциясы Советтер Союзуна бул дүйнөлүк эталон болчу. Анан экинчи баса айтып кеткен нерсе, бул биздин урандан советский атомный бомба чыгарылган. Ушундай да мисалдар бар. Анан бизде потенциалыбыз бар. Бул потенциалыбызды негизги биз ачыш керекпиз. Изилдеш керекпиз, чалгында иштерди өткөрүп туруп, биздин мамлекетибизге геология кызматы катарынан биз өз салымыбызды албетте кылабыз. Өлкөдөгү ири алтын кендери боюнча Таластагы Альянс алтын ишканасы Кумтурдон кийинки орунда турат. Аталган компания ачылгандан бери 10 тонна алтын өндүрүп, жалпы 13 миллиард сом мамлекеттик жана жергиликтүү бийликке салык төлөгөн. Андан тышкары дагы аталган облусту өнүктүрүүгө салым кошуп келет. Ортобузда келишимиз бар. Талас областын социалдык өнүктүрүү багытында болгон социалдык келишим. Ошонун ичинде биз жергиликтүү кичи жана орто бизнестерди өндүрүү үчүн акча каражаттарды бөлүп беребиз жана башка социалдык тармактагы инфраструктуралык маселелерге да бөлүп беребиз. Ал эми Кумтор экономиканы алдыга сүйрөгөн кен байлык катары өлкөнүн сыймыгы болуп эсептелет. Андан өндүрүлгөн 50 тоннадай алтын бүгүнкү күндө Улуттук банкта сакталууда. Ошондой эле президент 2024 жылда Кыргыз геология мамлекеттик ишканасына 1 миллиард сом бөлүү тапшырмасын берип, геология тармагындагы кадрларды көбөйтүү керектиги салтанаттуу иш-чарада белгиленди. Сайрагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.